Таластагы Киров суу сактагычын оңдоо жана бекемдөө максатында бүгүнтөн тарта анын чөйчөгүн бошотуу иштери жүргүзөрүн Айыл чарба министрлиги кечээ маалымдаган. Ага ылайык чөйчөктөгү суу түбүнө чейин агызылмак. Мындай тапшырма тиешелүү мекемелерге берилген. Суу сактагычтан суу коё берилери тууралуу маалымат анын төмөн жагындагы Талас облусунун Манас районуна жана Казакстандын Чүй Талас аймагындагы суу инспекциясында айтылган. Айыл суу чарба жана тамак аш өнөр жай министрлигинин суу сактагычты оңдоо тууралуу маалыматты Астананын демилгеси менен кыргыз-казак чек арасынан адамдардын жана автоунаалардын өтүүсү кыйындаган учурда туш келди. Бирок бүгүн түштөн кийин суунун агызылганы туурасында маалыматтар тараган жок. Өкмөт тараптан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Ал эми айыл чарба жаатындагы адистер эгерде Киров суу сактагычындагы суу коё берилсе, Казакстандын Тарас облусунун бир катар айдоо аянттарын жана айрым турак жайларын талкалап кетиши ыктымал. Ошол эле маалда эксперттер Казакстандын кыргыз чек арасында коюлган чектөөлөргө карата кыргыз бийлигинин жообу катары баалашууда. Бирок негизги себеп менин оюмча биздин бийликтин Казакстандын акылга сыйбаган ишине болуп аткан жообу да. Себеби Казакстан өзгөчө мына Жамбыл облусу түшүктөгү. Биздин Кыргызстандан 100% көз каранды да. Мына токтол тиги Киров суу сактагычында 550 миллион суу сакталат. Ошонун биз 85%-ин Казакка беребиз да. Анан эми ошол калган сууну азыр агызып ийсе, Жамбыл облусу Казакстан түшүктөгү житницасы негизги байлыгы ушул Жамбыл облусу. Суу болбосо улар куурап калат. Бирок бул ойлорго каршы чыккандар да бар. Алардын баамында кыргыз тарап мындай кадам менен эмес, эл аралык дипломатиялык ымала менен гана маселени чечүүгө болот дешет. Анткени бүткүл дүйнөлүк соода уюму жана Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында чечилиши зарыл. Мындай жол менен Казакстанда, Кыргызстанда эч кандай пайда таппаары айтылууда. Бул суу кой берүүнүн негизги максаттары баары бир ишке ашпайт деп ойлойм. Себеп дегенде эки ортодо тең, эки мамлекеттен тең жөнөкөй элдер, жөнөкөй жарандар гана мындай азабын тартып калышы мүмкүн. Ошон үчүн суунун кой бериштин менин оюмча кереги жок. Только гана дипломатик жол менен ошол эмоционалдык кандайдыр бир сөздөр чыгып кетти, ошого дагы алдырбай, азыр дипломатиялык жол менен буну баарын чечкенге аракет кылса, жакын арада чечилет деп ойлойм. Ошол эле учурда казакстандык серепчилер мындай кырдаалдын жаралышында тынчсыздануусун чет элдик басмаларга билдирип чыгышты. Алардын баамында эгерде Киров суу сактагычын агызса, жазгы талаачылык мезгилине чейин суу толбой, казак дыйкандарына кыйынчылык жаралаарын, аны менен Кыргызстанга сатылып жаткан азык-түлүктүн бир катар түрлөрү кымбатчылыкка кагууларын белгилешкен. Кызыгы суу агызуу темилгеси кыргыз-казак чек ара кризисинин кочушу менен дал келгени. Бирок Казакстанга суу жаздын алдында гана таасир берери унутпашыбыз керек. Андан кийин жаан-чачын көп өлчөмдө жаай турган болсо, кырдаалдан жөн гана чыгып кетсе болот. Бирок Кыргызстан азыртан тарта ун өсүмдүк майлары, көмүр, мунайзат жана майлагыч заттардан кыйналып калышы ыктымал. Мындан тышкары жашылча жер-жемиштерди, сүт азыктарын жана текстилдерин сатууга мүмкүнчүлүктөрү болот. Чек ара кризисинин жаралышына негизги себеп Кыргызстандын президенти Атамбаевдин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевди сындап чыкканы себеп болуп жатканы белгиленүүдө. Бүгүн президент Атамбаев студенттерге стипендия тапшырып жатып, Назарбаев тууралуу сөздү катуу айтып алдым окшойт деп баса белгиледи. Наверное, я был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человек, как я. Казак президентинин тарегине туура эмес сөздөрдү айтып алдым окшойт. Бул тууралуу көп ойлондум. Казакстандын башчысы өз айланасына ишенет. Ал эми аны жалаң олигархтар курчап отурат. Назарбаевда менде ишенчек болсо керек. Ал ортодо Россиянын тышкы иштер министри менен Кыргызстандын тышкы иштер министри Борбор Азиядагы кырдаалды телефон аркылуу талкуулаганы маалым болду. Бирок кыргыз-казак чек арасындагы жагдай боюнча сөз болгону кабарларда айтылган эмес. Кыргыз тарап бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна жана Евразиялык экономикалык биримдигине кайрылган. 10-октябрда кыргыз-казак чек арасында кошумча чектөөлөр кирген болчу. Улукбек Кутманбаев, Тилек Аскатбеков, События, Бишкек.